Саламатсыздарбы? Бүгүн окуучуларды онлайн түрдө топко бөлүүдөн карап көрөбүз. Мында Run деген сайтка киребиз. Мына осындай видео өтөбүз. Жеребьевка дейт. Ана жерде окуучулардын атын жазсаңыз, жеребий аркылуу окуучулардын атын чыгатын болот. Перезагрузить деген басса кайталап жасауга болот. Осындай окуучулардын аты чыгат. Жеке-жеке сабакка жооп бергенде колдонсо болот да. Экинчи, осылай эки топко бөлүп алып, жеребийни тастаган кезде осылай окуучулардын атына келип түсөтүн болот. Келесі топқа түсті. Чаша А деген, мында чаша А деген жерге окушун бир топто, экинчи топто келесі аттарын келесі чаша деген жерге жазамыз. Сол кезде эки топ. Енді эки топтан жооп берүү үчүн жеребийни тастаганда, мисалы, кай окуучуга түштү, сол жооп берет, жооп берип болғасын перезагрузить басамыз. Кайтадан начать жеребьевку деп тастаганда келесі топтун окуучусу жооп берет дейт түзүлөт. Бул ар түрлүү түсү мүмкүн. Минекей экинчи топко түштү. Дагы экинчи топко түштү. Биринчи топтун окуучусу. Экинчи топтун окуучусуна. Дагы да экинчи топ. Кимге кай окуучунун атына түшөт, сол жооп берет. Биринчи топко түштү, осылай ойнаса болот. Келесі команда деген жерге кирсек, топторго бөлгөнгө болот. Мисалы, 12 окуучуну жаздык, мына жерге 3 топко бөлүү керек болса, создать команду десеңиз, осылай окуучуларды онлайн топко бөлүп берет. Перезагрузить деп кайтадан бассаңыз, кайта бөлүнөт. Окуучуларды ар бир тапсырмада ар түрлүү бөлүп атсаңыздар да болот топко. Бул жерде ар түрлүү түрлөрү бар. Жеребий тастоодун осы эки түрүн сабакта колдонсаңыздар болот.